Кийинки сөз Эсен Аманов, Замирбек Садбакасовичте. Рахмат. Алмаз Курбаналич, сизге суроо. Республиканын ВВПсы 590 миллиард деп өткөндө корректировка жасалды, 660 миллиард 2020 жылга болчу. Но коронавирус өзүнүн коррективасын киргизди. Ушул структурасын айтып берсеңиз, акыркы жогорку кеңеш кабыл алынган ВВПнын структурасы, строительствосы канча процент составляет, промышленность канча процент составляет, айыл чарбасы канча и услуга канча процент и так далее. Урматтуу Замирбек Садбакасович, бюджеттин долбоорун жогорку кеңеште карап атканда макроэкономикалык көрсөткүчтөр боюнча экономика министри маалымат берген болчу. Азыр менин жанымда маалымат жок экен. Эгер уруксат берсеңиз, анда сизге кошумча киргизели маалыматты. Бул экинчи, ушуга байланыштуу экинчи суроо. Ошол структура ВВП азыр 5,3% эмне жыл өсөт деп атасыздар. Алмаз Курбаналич, кое туруңуз. Эгерде 5,3% өссө, эмненин эсебинен мен суроону бердим. Экинчиси, ошонун жыйынтыгы эмне болот? Киреше бөлүгү канча миллиард болот? Мисалы 162 миллиард доходный частин корректировка жасап, өзүңүз бүгүн күбө болдуңуз, 95 миллиард реальный экономикадан чыгат. Калганы таможнядан и проект государственной инвестиция болуп 162 миллиард келип атат. Кирешеси канча болот? 5,3% ВВПсы өтсө, азыр 95 миллиардка реальный экономика канча кошулат? Урматтуу Замирбек Садбакасович, 2020 жылдын бюджетине өзгөртүү киргизгенде бюджеттин киреше бөлүгү 135,3 миллиард сом түздү. Анын ичинен салыктык кирешелер 96,8 миллиард сом, салыктык эмес кирешелер 25,7 миллиард сом жана трансферттер 12 миллиард сом. Мен түшүндүм. Алмаз Курбаналич, мен дагы бир жолу сурайын. Суроо анык. 96,97 миллиард сомду 5,3 ВВПны көбөйтүп туруп, ушул канчага көбөйөт деп атам. Себеби силерде расчет болуш керек да. Мен эгерде жана структураны эметпесеңиз, мен сизге айтып коеюн. Биринчи 40% ВВПнын услуга түшөт. 18% айыл чарбасы түшөт. 10% промышленность түшөт. 9% строительстводан түшөт. 7% энергетикадан түшөт. Бул структура ВВП 20 жыл кабыл алынган бюджеттин. Ошого жараша кирешеси канча болот деп атабыз. Бири-бирин байлашыбыз керек да. Жөн эле өсүш деп 5,3% деген менен доходный часть көбөйөт. Туура, бирок болсо бул 20 жылы өзүңүздөр билесиздер, өзгөчө ситуация болду. Коронавируска байланыштуу, башка чек арага байланыштуу. Тескерисинче 20 жылдын бюджетин сиздерге алып келип өзгөрткөндө салыктык кирешелер 31 миллиардка кыскарды, бекитилген бюджетке караганда. Алмаз Курбаналич, мен сизди жакшы түшүндүм. 20 жыл уже кетти. Жана коронавирус болду. Кийин корректировка кылып бербеди жогорку кеңеш. Мен ошонун ичине мына азыр алып келип атканыңар бюджет резолюцияда 5,3%. 10 секунд. Ошонун 5,3% өскөндөн кийин канча киреше бөлүгү өсөт? Себеби ошого жараша расходный часть кетет да кийин. Мындай комплект кылып, кубе кылып алып келбейсиңер вопрос. Рахмат. Токтом долбоору жогорку кеңештин тийиштүү комитетинен иштелип чыккан, урматтуу депутаттар.